Биздики азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Себеби бизди жогорку кеңешке выбор болду. Андан кийин билесиздер митинг болуп ошондон кийин ковидтин өзүнүн убактысы бар. 14 күн эбалынат депчи. Ошону мынакей биз көрүп атабыз, 500-600 кишиден күнүгө ооруп атат. Азайта турган бизден мероприятиялар жүрүп атат. Мен ойлоп атам, bir 15-20 günden keyin pik forması azaya başlaydı. Бирок экинчиси бар, ошол азайган кезде эле ошол убакта кышкы сезонго өтүп, жыл сайын кышында келе турган грипп менен ойрубу бар. Ал саны менен болгондо дагы ага дагы биз даярдыктарды көрүп атабыз. 20 күндө оору азая тургандыгын айттыңыз. Бул прогнозду кимге жана эмнеге таянуу менен айтып жатасыз? Айтып аткан себебим бизде августтун аягында, сентябрда жогорку кеңешке выбор болуп, эл мурдакы медиктер айткан профилактический чараларды көрбөй, бири-бири менен катташ болду. А биз ковидтин эмесин билебиз, тиги 14 күн деп. Ошондо 2 же 3 период болгондон кийин кичине азая баштайт. Митинг болду 4-нөн 13-үнө чейин. Ошол кезде 1000 деген киши маскасы жок, бири-бири менен кучакташып, бири-бири менен жүрдү, ошо бири-бирине жуктурду. Азыр барып ошонун илебин биз азыр көрүп атабыз. Азыр көбөйүп атат. Ошол азыр 3-чү барып, мисалы алсак, мынакей 14 күндөн кийин медиктердин, ученыйлардын айтышы боюнча снижениеге кетебиз.